Тип жана анын шам чырагы. 13-бөлүм. Силерге айтып коеюн. Адамдар ар бир куру сөзү үчүн сот күнү жооп беришет. Матай 12:36. Том мен турнду бардык балдар жакшы көрүшчү. Ошондуктан алардын паркына Тип келгенде шыбыр-күбүр боло түшкөн балдар топ аны жылуу кабыл алганын көрүшүп, баары тең ага жакшы мамиле кылып жатышты. Том өзү болсо Типке чын көңүлүнөн көңүл буруп жатты. Ал муну атасынан үйрөнгөн. Атасы бир нерсе кыла турган болсо, ага бүт итин коюп, чын көңүлүнөн кылчу. Балдар аябай жыргап ойноп жатышты. Алар чана тээп, кардан үй жасашты. Тип шайыр жандуу бала болгондуктан бардык оюндарга катышып жатты. Акыры күн батып, парктын ичи суук боло баштады. Балдардын колу буту тоңуп кеткендиктен Том досторун үйгө чакырды. Бардыгы үйдү көздөй жөнөштү. Том бир маалда дөөгө чанасын калтырып койгонун айтып, "Силер бара бергиле, мен силерди кууп жетем" деди. Алды жакта бара жаткан Фред Голбрук каптал жактан чыккан эшикти көздөй бара жатып, артынан Томдун "Аяк эмес, чоң эшик эле баргыла, бул эшикти кар тосуп калган" деп кыйкырганын укту. Балдар макул болуп ал айткан эшикти көздөй кетишти. Бир нече мүнөттөн кийин алар үшүгөн колу буттарына жылыта дуулдап күйгөн каминдин жанына отурушту. "От соонун күйүп жатат" деп кыйкырып жиберди Билли Брей. "Муз болуп калган окшойм. Жанагы кичинекей эшик менен кирсең, сен даана муз болмоксуң. Аякта толтура кар бар экен" деди Фред күлүп. "Мен кичинекей эшик менен кирейин дегенде, Библиядагы тар дарбаза менен киргиле деген аятты эстеп кеттим. Жекшембилик мектептен өткөндөрдү иш жүзүнө ашыруу деген ушундай турбайбы? Бирок" деди Вилли, "азыр кең жол тураараак болду окшойт. Сен ыйык жазуунун аятын жакшы жаттаган көрүнөсүң" деди Том аны мыскылдай. "Том, сен өткөн жекшембидеги атамдын тар дарбазасы жөнүндөгү насаат сөзүн жакшыраак уксаң болмок экен" деди Фред тамашасын токтоткусу келбей. Ушул учурда толкунданган бети албырып кеткен Тип ары жакта жалгыз турду. Өткөн жекшембидеги сабак анын эсинде эле. Ал Голбрук мырзанын "Жаш кезиңерден тар жолго түшкүлө" деген салтанаттуу чакырыгын да унут элек болчу. Ага досторунун тамаша сөздөрү жаккан жок. Бир аз тыным болуп калганда Тип кенен дем алды да чечкиндүү түрдө "Мен силерге бир нерсе айтайын дедим эле" деди. "Ошондой де, кана угалычы" деди Вилли. Ал Типти басын тамамлый кылчу жана мунусун эч жашырчу эмес. Бирок Фред Типке жайдары карап, "Сен бизге эмне айтайын дедиң эле, Тип?" деп сурап калды. "Мен Библиядагы сөздөрдү шылдыңдабашыбыз керек деп эле айтайын дегем." Фред кызарып кетти. "Мен Библиянын сөздөрүн шылдыңдайын деп деле ойлогон эмесмин. Сен көп калп айтпачы, ушинтип айтууга кантип оозуң барды, Тип? Силер Библиядагы аятты азыр эле айтып тамашалап жатпадыңар беле?" деди Тип бир аз тайсалдай, бирок олуттуу боло. "Болду кылачы" деп Фред досуна болушуп кетти. "Анын эмнесин эле ушунча чоң чатак айланып жатасыңар? Биз эч нерсе оюбузда жок эле сүйлөшүп жатпадык беле?" Бирок Вилли алаканын чаап, ого бетер кычыктанып, "Эмне, Голбрук мырза сага мен ордума насаат айтып тур деп тапшырып кетти беле? Ал сага канча акы төлөйт, ия? Айтпайсыңбы?" Тип ордунан тура калып, тигилерди сабап жибергиси келип кетти. Ал мурун ачуусуна тийген кишини ушинтип эле баса калчу. Бирок ал азыр мындай кылбаш керектигин сезип жатты. Анткени Библия үчүн ушундайча күрөшүштүн кереги жок. Ал муштумун түйө, эрдин тиштегилеп жатты. Анын ичиндеги эски Тип азыр эле тийге секирип, аны сабагысы келип кетти. Бирок жаңы Тип ага таптакыр башка нерсени үйрөткөн чырак Библиянын сөздөрүн эскертип турду. Фред ээнин кушуруп, мыскылдай күлүп мындай деди: "Өздөрүн ыйык эсептеген кээ бир адамдар бар. Мен алардын катарына кирбейм. Бирок менин оюмча мен андай деле коркунучтуу эч нерсе айткан жокмун." "Мен дагы ошентип ойлойм" деди Вилли да аны коштой. "Бирок сен билесиң да, биздин Тип деген ыйык. Ал кээде гана сөгүнүп, калп айтып койгону болбосо, эч качан жаман ишке барбайт." Муну укканда калыстыктан тайбаган Фред ага кошула алган жок. "Жок, Вилли. Сен
Типтин көптөн бери эч ким менен урушпай, жаман сөз да сүйлөбөй калганын менден жакшы билесиң. Кечки тамакка чакырган коңгуроо кагылганда Том сүйүнүп кетти. Ал жолдошторунун талашын кантип токтотушту билбей айласы кетип турган. Балдар, жүргүлө ашканага. Курсагыңар ачса керек, Анан ал досторунун коштоосунда тепкич менен ылдый түшө баштады. Типтин оозу ачылып эле калды. Ал ушундай жапжарк болгон ашкананы жана ушундай укмуш жасалган дасторконду өмүрүндө биринчи жолу көрүп жаткан эле. Мин турнайым ар бир бала менен кол алышып учурашып чыкты. Том, мен бара берейин. Силер уялбай кенен кесир тамак ичкиле, деди апасы. Биз менен эле отурчу, кетпей эле койчу, деди Том жалооруй. Ал апасына сүйлөп жатканда анын көздөрү жайнап кетти. Тип Томдун апасына кылган мамилеси таң кала көз салып турду. Ал мындай сезим өзүнө чоочун экенин туйду. Бул Мин турнайымдын баласын көрсөткөн мээрими эле. Ал уулун эркелете башынан сылагандачы, Тип өзүнүн эмнеден кур калганын биринчи жолу азыр түшүндү. Баары тең тамак ашка толгон дасторкондон орун алышты. Балдардын ортосунда болгон талаш тартышты бардыгы унутуп калышкан. Кечки тамактан кийин көңүлдүү оюндар, оюн күлкү улана берди. Бир маалда баары тым-тырс боло калышты. Томдун атасы бөлмөгө кирип, жылмая балдардын жанына басып келди. Силердин ызылдаганыңардан дубал урап түшүп калбай кармалып турганына таң калам. Эмнеге анча бооруңар эзилип күлүп жатасыңар? Ата, Фред бизге бир күлкүлүү окуяны айтып берип жаткан. Айта бер, Фред, атам дагы уксын. Том кытылдаган бойдон атасынын жанына барды. Ал бизге Джон Барнес жөнүндө айтып берип жаткан. Сен муну элестете да албайт болушуң керек. Мен мындайды уккан эмесмин. Ал атасынын ар бир сөзүн бурмалап, атасы ага эмне айтпасын, Джон аны шылдыңдай берет экен. Минтурн мырзанын жүзү олуттуу тарта түштү. Чынын айтсам, балам, мен сага ушундай сөздөр жагат деп эч ойлогон эмесмин. Том атасын таң кала карап калды. Эмне дейсиң, ата? Мен сен жөнүндө эч качан ушинтип айткан эмесмин. Буга чейин айткан эмессиң, бирок сен, Фред, Вилли үчөөңөр ушундай сөздөрдү сүйлөсөңөр, мен таң калмак деле эмесмин. Мен эч качан андай кылбайм, деди Фред мактана. Мен атамды сыйлайм, ошондуктан ал жөнүндө андай сөздөрдү эч качан сүйлөбөйм. Минтурн мырза анын ийине колун коюп, аны сынагандай тиктеди. Ошондой дечи, мен болсо сени биринчи баштайт экен деп ойлоп жатса. Фред чыдабай кетти. Ал толкундангандыктан калтырап кетти да, мындай дегенге араң жарады. Муну менен эмне айткыңыз келди эле? Минтурн мырза балдарды бир сыдыра карап өттү. Макул, түшүндүрсө түшүндүрөйүн. Мен тамак ичердин алдындагы силердин талашыңарды кокустан угуп калдым. Ошондуктан мен Библиянын сөздөрүн тамашалаганга батынган адам ата-энесин оңой эле шылдыңдап коет деп ойлодум. Бөлмөдө жымжырттык өкүм сүрдү. Фреддин бети дуулдап чыкты. Минтурн мырза сөзүн жай улантты. Баарыңар эле түшүндүңөр деп ойлойм. Кудайдын сөзү ыйык. Ушуну эсиңерге түйүп алгыла. Балдар тарай баштаганда саат 9 болуп калган. Тип үйдөн биринчи чыкты. Ал чайыттай ачык асмандагы жымыңдаган жылдыздарды карады. Ал бүгүн кызыктуу көп нерселерди көрдү жана чырагына ишенимдүү ойдон калганына кубанып жатты. Эми анын кимге кызмат кылаарын жана өзгөрүп калганын баары билет. Ушул нерсе анын жүрөгүн кубанычка толтурду.